күндөлүктөгү эң негизги нерсе бул ыраазычылык келтирүү. Түрлүү түстө ручкалар менен биз күндөлүктү ушинтип баштайбыз. Болушунча өзүңө ачканда керектүү сөздөрдү жазып алып, вот, например, принчи доброе утро депчи. Здесь мои лучшие идеи в этом блокноте. Раскраска, бир сүрөттөр, бул отражение, настроениянын отражениясы. Ошон үчүн баштаганда мен ушинтип баштадым. Конечно, гүлдөрдү көрүп дайыма сүйүнөбүз. Гүлдөр бардык жерде бизди айланып туруш керек, особенно аял кишилерди. Анан основной пункттар. Күндөлүктө основной пункттар бар. Бул максаттар, цели и мечта. Анан задачи. Кандай иш пландарыбызды аткарабыз, ушулар дагы бар. Анан кийин ал үчүн кандай кыймыл аракет жасайбыз. Ушул 4 нерсенин бардыгын отражать этип, ушул биздин күндөлүк блокнотубузда, күндөлүк жүздө чагылдырылып турса, биз ошого карап күнгө өзүбүздүн үстүнөн иштейбиз. Күндөлүктүн башталышы неден башталат? Благодарностьтан башталат. Ыраазычылык келтирүү. Ошон үчүн ыраазычылыкты өзүңөр ойлонуп көрүп туруп, эмнеге ыраазы болсоңор ошону жазып ачып баштап. Андан кийин мен үчүн азыр задачанын бири айткандай шубаны ойлоп. Ошон үчүн шубаны жазып койдум, а бул жерде рамочка. Бул рамкага дата, числону жазамын. Супер деп жазып койдум. Алган күнү числосун жазам, ошону отдельно сүйлөшөбүз. Андан кийинки программа бул бизде керек нерсе, бул чтение, китеп окуш керек, обязательно китепти күнүгө окуп турушат. Китеп окууга график, кимге кандай удобно болсо түзүлөт. Мен ушундай алып түзүп койдум. Датасын жазамын, анан ушул жерге числосун жазам, например, башталат. Менеки так, числосу 2 декабрдан баштап, так, и күнү. Андан кийин ушул жерде тема, кайсы китеп и кайсы главаларды окудум. Мен үчүн эмне запечатление болуп калды, ошону алып. Бул жерге свободный ой сөздөр жазыш үчүн место кылып койдум. Андан кийинки күн уже расписание, конкретное расписание. Хорошие привычки деп атап коесуңар. Просто хорошие привычки бул эми орусчасын айтканда, кыргызча айтканда жакшы адаттарыбыз, бизге керектүү жакшы адаттар. Значит, расписание эмеден башталат? Эртең мененки таңкы саат мен 5-те турам, зарядка бар. Мен 5:30 уже китеп окуймун. 6-да анан тренинг. 7-де уже Кудайга мисалы кайрылуу же болбосо ушу 7-де ушундай нерселер болот.